Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин чечими КСДПга 15 жылдан ашуун кызмат кылып, алдыңкы саптарында жүргөн Сагынбек Абдрахманов үчүн күтүүсүз болгон. Ал мындан 7 жыл мурун Бакиевдин режимине каршы күрөшүп, камалып, сабалып жатып, дал ошол Бакиевдердин адамдары 7 жылдан кийин аны өзүнүн жаны менен бир болуп калган партиядан чыгарып коет деп, 3 уктаса түшүнө кирбегендигин айтат. Мен үчүн бүгүн өкүнүчтүү, жана ыза күн болуп атат. Себеби мен СДПК партиясынын ачуусун, татуусун, суугун, түрмөсүн баардыгын көрдүм да. Анан кийин бүгүн келип СДПКнын төрүнө өтүп алышып, мисалы Фарид Ниязов, Сапар Исаков, же ошол эле чын акынчылар бизди түрмөгө камап атканда, Бакиевдер бизди иттер менен талатып, колубузду кайрып, түрмөгө камап атканда булар каякта жүрдү эле. КСДП партиясынын туура эмес саясий иштерин ачык айтып, партиядагы коррупциялык иштерге каршы чыгып келген партиянын жаштар канатын 10 жылдан ашуун жетектеген Ренат Самудинов мени партиядан чыгарган адамдар ким өзү деген суроо койду. Партиядан чыгарган менен ишин уланта берерин айткан Самудинов ушул тапта КСДПнын парт билетин таштап салууга даяр турган адамдар бардыгын билдирди. Ошо көчө күнү кечинде полиция болду дейт. Полиция өттү, ошо мени каралып, анан мени Фарид Ниязов өзү көтөргөн экен, мага так маалымат келди. Анан мени партиядан чыгаруу демилгесин ошо көтөргөн экен. Анан менде суроо туулуп атат да, булар ким вообще? Мени булар партияга алган эмес. Мен партияга өтүп атканда булардын жытыды жок болчу да. Анан булар мени алгыдай эч ким эмес. Булардын кээ бирөөнү айтайын, мисалы Сапар Исаков жанакындайлар отурат. Алар ал убакта биз алар кетсин деп көчөдө биз жүргөнбүз. Алар кетпесин деп ошол убакта Бакиевди коргоп жүргөн. Анан бүгүнкү күндө ошолор мени алгыдай, булар ким? КСДПнын ардагер мүчөлөрүнүн партия курамынан чыгарылышы жарандык коомдун дагы көңүлүн өзүнө бурду. Белгилүү журналист Сабыр Мухамбетов КСДП партиясына топтолуп алган эски режимдин адамдары партиянын тарыхын кесип атышканын айтат. Ачык пикири өзгөчө ою бар адамдарды партия курамынан чыгаруу абийир алып келбейт деген пикирде. Бирок муну менен булар абийир таппайт. Эмне үчүн дегенде, азыр СДПКнын политсоветин карасаңыз, ошол СДПК авторитардык режим менен күрөшүп жүргөндөгү кишилердин баары сыртта калып, а жерге ошол эле Максимдин жанында жүргөн, ак жолдо жүргөндөр, кайсы бийлик болсо ошонун барып жабышып алгандардын баары толуп алган. Анан ошол кечөө эле ошол Бакиевдин командасында жүрүп, ошо СДПКга курдук көрсөткөн адамдар азыр СДПКнын политсоветинин жарымынан көп ошолор толуп алып, анан кайра ошо СДПКнын ветерандарын жазалап жатышы бул жакшылыкка алып келбейт. Саясий талдоочу Табылды Акеров КСДПнын саясий кеңеши шайлоонун астында эң таанымал мүчөлөрүн курамынан чыгарып, эң чоң ката кетирди деп эсептейт. Бул окуя партияга болгон элдин гана эмес, мүчөлөрүнүн дагы ишенимин азайтып коюусу толук мүмкүн. Менимче шайлоонун алдында өзүнүн мүчөлөрүн анан таанымал саясатчыларын жаш болобу, кары болобу чыгаруу бул туура эмес да. Себептен де бул жерде партиянын мүчөлөрүнүн баарын консолидациялап, жалаң эле партиянын эмес, президенттик шайлоо жөнүндө сөз болуп атпайбы, жалпы коомду өзүнүн тегерене консолидация кылыш керек да. Бул жерде болсо бир аз тескери көрүнүштөр болуп жатат десек болот. Президенттин партиясынын башка пикирди карманган мүчөлөрүнүн курамынан чыгаруусу биринчи эмес. Буга чейин депутат Жанар Акаев фракция курамынан чыгарылган. Ал эми Чыныбай Турсунбеков президенттикке талапкерлигиңди койсоң партия курамынан чыгарыласың деген эскертүү алган соң оюн өзгөртүп, амбициясын азайтты. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элеманов, Сентябрь.